Өлкөдөгү орчундуу окуялар маанилүү маалыматтар менен тааныштырып, кабар маалымат программасы түз эфирде. Саламатсыздарбы? Алгач окуялардан кыскача. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровду премьер-министрлик кызматка бекитүү боюнча жарлыкка кол койду. Жапаров жаңы өкмөт курамы менен ишке киришти. Колубуздан келишинче бардык тартипти орнотконго, адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту орнотконго бар күчүбүздү жумшайбыз. Депутаттар Алтынбек Сулайманов менен Канатбек Керезбековдун талашы эмнеде? Эл өкүлдөрү жакалашканга чейин барышты. Бул жолку шайлоодо жеңилдиктер каралабы? Шайлоо босогосун дагы төмөндөтүп, күрөөнүн суммасын азайтуу талабы коюлууда. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков жана Бишкек шаарынын экс-мэри Албек Ибраимов жазасын өтөп жаткан жерине келген жок. Эми аларга издөө жарыяланат. Коронавирус жуктургандардын саны өлкө боюнча бүгүн жалпысынан 50 миңден ашты. Анын ичинен 46 миңге жакыны сакайып кетти. Коронавирус күчөгөндүктөн 118 кызматы кайра иштей баштады. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал боюнча соңку статистика менен брифингден таанышыңыздар. Бир суткада коронавирус жуктуруп алган дагы 2 киши каза болду. 2 жаран тең Баткен облусунун тургундары. Ушуну менен илдет жалпы 1094 адамдын өмүрүн алды. Оору күчөп, COVID-19 жайылып жатканына байланыштуу 118 ыкчам байланыш кызматы кайрадан ишке киришти. Ага кайрылгандарга адистер COVID-19-дун алдын алуу, андан дарылануу жолдору тууралуу медициналык кеңеш беришүүдө. Кыргызстанда коронавирус башталган март айынан кийин 118 кызматы ишке киргизилип, 10 сентябрда убактылуу токтотулган. Бул аралыкта кол борбордун операторлорун окутуу иштери жүргүзүлгөнү кабарланды. Соңку суткада 330 кишиден коронавирус табылып, 172 бейтап ооруну жеңди. Жаңы жуктургандар Бишкек шаарында 68, Ош шаарында 36, Чүй облусунда 12, Ош облусунда 74, Талас облусунда 9, Ысык Көл облусунда 18, Жалал-Абад облусунда 70, Баткен облусунда 43 адамдан табылды. Өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 50.201ге жетти. Анын ичинен 44.884 бейтап дартты жеңе алды. Ошондой эле бир сутка аралыгында 7 медиктин анализинен коронавирус аныкталды. Алар Баткен облусунда 1, Талас облусунда 2, Жалал-Абад облусунда 3, Ысык Көл облусунда 1 дарыгер жуктурган. Ошол эле учурда 9 медицина кызматкери коронавирустан айыгып чыккан. Акыркы жумаларда Кыргызстанда коронавирустун жайылышы кескин күчөп жатат. Оору жуктуруп алгандардын саны көбөйүп, ооруканага кайрылгандардын саны да арбыды. Азыркы тапта 1960 бейтап ооруканада, ал эми 1801 киши амбулатордук шартта дарыланууда. Айжамал Олжобай кызы, Кыялбек Мурзахматов, 7-канал, Ош. Жогорку кеңештин 14 октябрдагы чукул жыйынында Садыр Жапаров Кыргызстандын өкмөт башчылыгына бир добуштан шайланып, өкмөттүн сунушталган курамы жана түзүмү жактырылды. Жыйынга 83 депутат катышып жатканы, 8 депутат өз добуштарына ишеним кат бергени башында жарыяланган. Жапаров депутаттардын алдында сүйлөп жатып, өкмөттүн курамында 15-20% өзгөрүү болорун билдирип, тизмесин жарыялады. Ага ылайык мурдагы экономика министри Артем Новиков биринчи вице-премьерликке, Равшан Сабиров, Максат Мамытканов жана Аида Исмаилова вице-премьер-министрлик кызматтарына келишти. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровду премьер-министрлик кызматка бекитүү боюнча жарлыкка кол койду. Мамлекет башчы мындан сырткары өкмөт мүчөлөрүн дайындоо боюнча документке да кол койгон. Өкмөттүн курамы: премьер-министр Садыр Жапаров, биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков, вице-премьер-министр Равшан Сабиров, вице-премьер-министр Максат Мамытканов, вице-премьер-министр Аида Исмаилова, өкмөттүн аппаратынын жетекчиси Бактыбек Аманбаев, экономика министри Санжар Муканбетов, каржы министри Кыялбек Мукашев, айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Эркинбек Чодоев, транспорт жана жолдор министри Бакыт Бердалиев, юстиция министри Марат Жаманкулов,
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, Ички иштер министри Улан Ниязбеков, Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажибеков, Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев, Билим берүү жана эли министри Алмазбек Бейшеналиев, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров, Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков, Өнөр жай, энергетика жана жер казыналарын пайдалануу мамлекеттик комитети Жырлан Сагынбаев, Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети Алтынбек Исмаилов. Урматтуу депутаттар, урматтуу эл журт, урматтуу журналисттер, мен сиздерге чоң ыраазычылык билдиремин. Элдин, мамлекеттин тынччылыгы үчүн, стабилдүүлүккө жолго түшүш үчүн ушул кадамга барганыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Колубуздан келишинче бардык тартипти орнотконго, адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту орнотконго бар күчүбүздү жумшайбыз. Рахмат сиздерге. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Жогорку кеңештин төрагасы Канатбек Исаев жана премьер-министр Садыр Жапаров менен жолугушту. Мамлекет башчы алгач аларды кызмат орундарына дайындалышы менен куттуктап, иштерине ийгилик каалап, ишмердүүлүгү коомчулукка жана өлкөгө пайда алып келерине ишеним арткан. Президент өлкөдөгү коронавирус пандемиясынын экинчи толкунуна, ошондой эле күз-кыш жылытуу мезгилдерине даярдык маселелери курч тургандыгын баса белгиледи. Ал кыска мөөнөттөгү пландардан сырткары экономиканы калыбына келтирүү, инвестиция тартуу, мамлекеттин социалдык милдеттери жана башка өлкөнү өнүктүрүү үчүн узак мөөнөттүү программаларды дагы иштеп чыгуу зарылдыгына токтолду деп айтылат маалыматта. 5 октябрдан бери өлкөдө туруктуулук сакталбай күн сайын наразычылык акциялары өтүп келүүдө. Садыр Жапаровго карата айрым саясий топтор атайын кутум уюштуруп, өкмөт башчылыгын тааныбай келишкен. Бүгүн да өкмөт үйүнүн алдында чогулган кылкылдаган элдин сүрүнөн корктубу Айтор Жогорку кеңеш Жапаровду өкмөт башчылыкка бекитип беришти. Кабарчыбыз наразычылык акциясына жеринен барып күбө болуп келди. Баарыбыздын силер менен кошо туруп беребиз. Эмнеге бизди бийлик жана кресло талашкан? Өкмөт үйүнүн алдында Садыр Жапаровдун тарапташтары аны өкмөт башчылыкка дайындоо боюнча нааразычылык акциясына чогулушуп, депутаттарды тез аранын ичинде премьер-министрликке дайындоосун талап кылышты. Ошондой эле Жапаровго бут тосуп, кворум кылбай жаткан депутаттардын кетишин талап кылышты. Азыр булар байлыгына чиренип, эл эңсеген, эл күткөн, эл самаган Садыр Жапаровду бийликке алып келсе, өздөрүнүн кара ниеттеринен урдаган байлыктары ачылып калат деп, камакка кирип кетебиз деп, өлүмгө да даяр. Законду сыйлайбыз деп, Садыр агабызды ушул жерге алып келип, эл колдоп, эл суранып, премьер кылып шайлап бергиле десек, биздин депутаттар 3-4 жолу чогулуп оюн кылып атышат. Ал арада Жогорку кеңештин чукул жыйынында Садыр Жапаровду өкмөт башчылыкка 83 депутат макул деп добуш берип, кызматка бекитилди. Ошондой эле айрым өкмөт мүчөлөрү да алмашканы маалым болду. Буга чейин Садыр Жапаровго каршы туруп келе жаткан айрым депутаттар да Жапаровду колдоорун ырасташты. Бүгүн биздин өкмөт иштеп башташты. Ошол себептен бүгүн биздин республика партиясы жана биздин бардык тарапташтар жана биз блок болуп буга чейин сунуштаган талапкерибиз Өмүрбек Бабанов өзүнүн амбицияларын четке таштап, толугу менен биз Садыр Жапаровдун премьер-министрликти колдоп жана өкмөттүн курамын колдоп туруп ишке өтүшүн талап этип атабыз. Буга чейин Жогорку кеңештин депутаттары тарабынан 2 рет Садыр Жапаровду колдоп добуш беришкен. Бирок айрым саясий топтордун айынан кворум жок деген шылтоо менен анын өкмөт башчы болушуна тоскоолдуктар болуп келген. Мындай тетири аракеттери менен эл өкүлдөрү коомчулуктун төөп астысында калды. Садыр Жапаровду шайланышын азыр легитимдүү эмес, ля-ля-паля деген сөздөр болуп атат. Ушунун баарын айткан кишилердин баары кыргыз элинин душмандары. Мен Садыр Жапаровду колдоп аткан жокмун. Садыр келеби, мадыр келеби мага баары бир. Бирок именно ошол кишинин келгени менен өлкөбүздө тынччылык болуп калды. Эске салсак 5 октябрда шайлоонун жыйынтыгынан улам мамлекетте саясий кризис уланып, олку-солку абал жаралып турган. 13 октябрда парламент төрагасы Канат Исаев болсо, бүгүн өкмөт башчы Садыр Жапаров дайындалып, мамлекет мыйзамдуу жолго түштү дешет адистер. Сапар Акунбеков, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек. Жогорку кеңештин бирдиктүү комитетинин жыйынында депутаттар Алтынбек Сулайманов менен Канатбек Керезбековдун ортосунда пикир келишпестик жаралып, жакалашканга чейин барышты. Парламенттин кезексиз жыйыны бүткөндөн кийин Бир Бол фракциясынын лидери Сулайманов шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган.
Анда форма 2-ни жокко чыгаруу, шайлоо күрөөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүү жана босого ченди 7%-дан 3%-га төмөндөтүү айтылган. Бирок конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрагасы Канат Керезбеков кворум жок экенин айтып, документте кароону кийинкиге калтырууну айтып, андан соң экөө кайым айтыша кеткен. Бири-бирине сес көрсөткөн эл өкүлдөрү залдан чыгып, башка бөлмөгө кирип, жулкулдаша кетишкен. Натыйжада жыйын өтпөй маселе кийинкиге калтырылды. Эскерте кетсек, бүгүн парламент өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын карап, бекитип берди. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү сунушу парламент депутаттары тарабынан айтылууда. Наразычылыктардын толкунун токтотуу үчүн шайлоо босогосун 3%-га төмөндөтүп, форма 2 аркылуу добуш берүүнү токтотуу зарыл дешет эл өкүлдөрү. Ошондой эле шайлоо күрөөсүндө 5 миллион эмес 1 миллион сом кылуу керек деген пикирлер бар. Депутаттардын мындай сунушун коомчулук да колдоп жатат. Бирок шайлоо жыйынтыгы бурмаланып, наразычылыктардын келип чыгышына себепкер болгон Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы эч нерсе болбогонсуп, ордунда олтурганы ар кандай ойлорду жаратууда. Жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров анын кетишин талап кылып, Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдына митингге чыккан. Кененирээк Мээрим Ташыбекова баяндайт. Шайлоонун жыйынтыгына макул эместердин наразылыгынан келип чыккан митингдер өлкөнү башаламандыкка алып келди. Андыктан азыркы кырдаалдан чыгуунун жолдорунун бири катары парламенттик шайлоону кайра өткөрүү зарылдыгы айтылып келет. Бирок бул өнөктүккө чейин алгач шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүү керек деген пикирлер басымдуулук кылууда. Алсак наразылыктарды пайда кылган номер 2 форма менен добуш берүүгө тыюу салуу жана шайлоо босогосун 3%-га түшүрүү. Ошондой эле шайлоо фондун 1 миллион сомго төмөндөтүү керектигин кечээ резиденцияда өткөн парламенттин кезексиз жыйынында бир катар депутаттар айтып чыгышты. Канат Кедерханович, эртең биз мыйзамды даярдайбыз. Даяр. Бүрсү күнү сиз ушул жыйынды жана келбегендердин баарын жыйнап беришиңизди суранам. Бул мыйзамда 2-3 гана маселе коюлат. Биринчи, форма 2-ни жок кылышыбыз керек. Экинчи, порогду 3%-ке түшүрүшүбүз керек. Үчүнчү, 1 миллион сом залогду түшүрүшүбүз керек. Анын артына жанагы прописканы жылдырышты дагы 1 айдан ар жагына эсепке албашыбыз керек. Алтынбек Сулайманов буга чейин 7%-дык босогону колдоп, 3%-га төмөндөтүү бул утопия деп ачык айткандардын бири эле. Төө сурасаң бее берет дегендей 5%-иңиздер өзүнүн эмесин актады. Чындап эле 5% болгондо анан ошо 7-ге токтолдук да. В общем, мындай мурдага кайтып келели депчи. Элдик толкундоолор көп кишинин пикирин өзгөрттү. 7%-дык босогону багындыруу көпчүлүк партиялар үчүн өтө эле оор болоорун соңку тажрыйба көрсөтүп койду. Баягы көсөгө акыл түштөн кирет болуп калды да. Буга чейин бул маселени көптөн бери айтылып келаткан маселелер. Адам башына түшүп, кыйналып же жаман жак көргөндөн кийин ушундай чечик кадамга барат экен. Бул деле бул баягы ушул азыркы кырдаалдан чыгыштын бир жолу болуш керек. Эгер ошондойго барса, айла жоктон барыш керек болуп калды. Себеби жанагы көрсөткүчтөрдү өтүш өтө эле кыйын экенин көрдү. Ошол себептен бул кадамга балким барышка туура келет да. Шайлоо адилетсиз өттү деген наразылыктан улам толкундоолордун келип чыгышына көпчүлүк Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылтабекованы күнөөлөп жатышат. Бирок ал эмнегедир кызматтан кетүү ниетин билдире элек. Буга күбө болгон жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров анын мекемени жетектеп турууга моралдык укугу жок экендигин айтып, адаттагысындай жалгыз өзү БШК имаратынын алдына митингге чыккан. Эми кайра шайлоо болгон күндө деле мен таптакыр ишенбейм. Эмки шайлоо укмуш болот эле. Дүйнө жүзүн таң калтырган булактай таза мөлтүргөн сонун суудай болгон таза шайлоо болот депти. Ошол эле сценарий, ошол эле жорук жосундар кайталанат. Биз эмне жүрө беребизби? Улам шайлоо деп, мына ковид деп атабыз, кыш келатат. Шайлоону токтотолу бир мындай ынанымдуу жолго түшүп, эл өз деңгээлинде шартта жашоого укуктуу да. Өндүрүш Токтонасыров митингин Шайылдабекова кызматтан кеткенче уланта берерин айтууда. Ал эми шайлоо жокко чыгарылганына карабай, партияларга 5 миллион сомдук күрөөсү кайтарылып берилбейт. Бул мыйзамда каралган эмес дешүүдө юристтер. Шайлоо датасы кайра жарыяланса, партиялар бардык процесстерди кайрадан өтүүгө туура келет. Эгер Алтынбек Сулаймановдун сунушу колдоо тапса, шайлоо мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилиши ыктымал. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7-канал, Бишкек. Аида Касымалиева 10 октябрдагы премьер-министрлик кызматка Садыр Жапаровду дайындоо боюнча кезексиз жыйында коркутууга кабылганын билдирген болчу.
Депутат Facebook'тагы баракчасына мыйзамсыздык болгон үчүн кезексиз жыйындан чыгып кеткенин буга чейин жарыялаган. Көп өтпөй өзүнүн кесиптештери тарабынан коркутууга кабылганын бир айтса, депутат Жылдыз Мусабекованы кылмыштуу дүйнөгө тиешеси бар экенин билдирген. Касымалиеванын мындай кадамына эл өкүлдөрү түшүнбөй жатканын маалымдашса, Мусабекова вице-спикер Касымалиеваны жалган жала жапкан үчүн сотко берерин айтууда. Бүгүн биздин кабарчыга Касымалиева бул темада маалымат бере албасын билдирген. Жогоруда сиз токтолуп кеттиңиз, депутаттар качып кетти. Эске салсак, 10 октябрда Аларча резиденциясында Жогорку кеңештин депутаттары чогулуп, Садыр Жапаровду премьер-министрликке бекитишкен. Айрым депутаттар жыйынга атайын барбай коюшканы, кийинчерээк алардын кворум болгон жок, демек Жапаровдун дайындалуусу мыйзамсыз деп кыйкырып чыкканы билинди. Аида Касымалиева алгач Садыр Жапаровду колдоп, Достук отелинде өткөн жыйында добуш бергенин билдирген. Бирок кийин позициясы өзгөрүп, Жапаровду колдобой турганын жана ал мыйзамдуу премьер-министр эместигин айтып баштады. Вице-спикердин эмнеден улам мындай кадамга барып жатканы көбүнө түшүнүксүз болуп аткан. Көрсө, Аларча резиденциясында өткөн жыйында спикер мен болом деген чоң дымагы болгон экен. Билген да оюндарды отставкага берип, анан мен болуп калам деп кырдаал башкача болуп, Нурлан Баширов болуп калды эми. Анан бул ошол оюнга кире калганда буга мансап анан эле кетип калды. Өзүн спикер, ал эми Алмаз Батырбековду премьер-министр деп жарыялаган Касымалиева бирде Крым чөйрөнүн өкүлдөрүнөн коркутуу алганын белгилесе, бирде Урмат Самаев тарабынан коркутууга кабылганын билдирген. Бирок Самаев жооп кайтарып, Касымалиеванын бул аракетин түшүнүксүз деп баалады. Ал арада бир нече депутаттар жана эл өкүлү Жылдыз Мусабекованы да кылмыштуу топторго тиешеси бар экенин, алда коркутуп жатканын айтууга үлгүргөн. Бирок Мусабекова Касымалиеванын бул кадамын коркуттуу деп өз кызыкчылыгынын аракети катары баалады. Анда мен мен Айда Касымалиева коркутуп атат, азыр чындыгында мен окуду деп бүт үзүлөмдүн баарын мындай 30 жылдан бери бала чакамдын баарын бетине кара көй деп атат бүгүттө. Менин анын бир кызы болсо, менин 4 кыз, бир уулум бар, айланайындар. Мен анан биздин жакшынака үйгүлөрүн бетине менге деген опуга кылып салды, бир криминал кылып салды. Аида Касымалиеванын бул кадамын кресло үчүн араң турган абалды туруксуздаштырып жатат дегендери болууда. Парламенттик шайлоо учурунда Өзгөн шаарындагы номер 53 мектептин директору Рахат Камбардиновага да сиздин мугалимдер башка партияга үгүт жүргүзүп жатыптыр, сиз аларга жооп бересиз деп административдик кысым көргөзгөн. Анын бул кадамын коомчулук унута элек. Эме жазып калды WhatsApp'танчы, эжеге кандайсың? Мен анын жазган эмелердин бардыгын подробный күйөөмдүн телефонуна жөнөтүп калып, анан сактап калдык. Кийин тез эле баягы сүйлөшкөн сөздөрүн баарын удалить этип салды да. Ошол сөздөрүндө ошондой айтып атат да, сиз дейт, сиздин мугалимдериңиз мекенимге иштеп атыптыр, паспортторун чогултуп атыптыр деген сөздөрдү айтты да. Анан кийин мен эми салам Аида деп баштасам эле, Аида Камчыбековна деп менин сөзүмдү оңдоп атат да. Бул дегени мен Аида Камчыбековна деп айтыңыз дегендей немени койду да. Мектеп директорун Касымалиева 5 жыл бою калкалаганын, Жогорку кеңештин грамотасын алып бергенин айтып, ар тараптан коркутууга алып, арыз жазып жумуштан кетиңиз деп опузалаган. Ал эми 5 жылдан кийин келип алып, анан кийин мени калкалагыдай, анан айттым, мен калкалагыдай же аким же губернатор эмесмин дедим. Эгерде мен ордун сага ошондой эле аябай керек болуп аткан болсо, шайлоонун алдында ушул местамды сага берейин дедим. Кызматтык кресло үчүн өзүн гана ойлогон Касымалиеванын жосунсуз жоруктарын айткандар ар тараптан чыгууда. Мурдагы социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Лунара Мамытованы дагы мыйзамсыз жумуштан алууга Касымалиеванын тиешеси бар экенин ал Facebook баракчасына жазып чыкты. Кудай тараза, канча жалгандар менен мени бир класста окуган классташын жаманатты кылуу аракетин кылып, Аида кел сүйлөшөлү, мен документтер менен сурооңо жооп берейин, куру доомат кылбасаң деген өтүнүчүмө кол жаңсап, текеберлик менен кетип калган. Демек башкы максат чындыкты билүү эмес, өзүн пиарлоо болгон. Башкы прокуратура эч нерсе таба алган жок, бирок жаманатты болуп кала бердим. Бул вице кубулуп турат. Дагы көрөсүңөр оюндарын. Касымалиеванын соңку күндөрдөгү мындай аракеттери коомчулукта оң баага татыбай турат. Социалдык тармактарда вице-спикерди тепкиге алгандар көп. Аны кызматка жанталашып, бийликке жагынуу аракетин көрүп жатат деп сыпатташууда. Ансыз да эл эми тынчып келе жатканда чагымчыл билдирүүлөр үчүн дүрбөлөң чыгып кетсе, Касымалиева сыяктуулар герт башы менен жооп берерин эскертип жатышат. Элге бурмаланган жалган атайын провокация жыттанган маалымат таркатып жатышат. Садыр Жапаровду бекитүүдө мыйзамдын бир да тамгасы бузулган жок.
Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында кворумду камсыз кылуу, документтердин мыйзамдуу болушунун үстүндө мыйзам чыгаруу бутагынын бүтүндөй аппарат иштеген. Мисалы, Канат Исаев жогорку кеңештин жыйынында кворум бар жоктугун өзү катышпаган соң кайдан билет? Өлкөдө абал курчуп баарын мыйзам талаасына кайтарууга аракет кылып жүргөн маалыбызда Канат Исаев өзү каякта жүрдү эле. Депутаттык милдетин аткарып кетеринде жок дегенде элге бир жакшы иш кылып кеткендин ордуна минтип тескери аракет жасаганга өттү. Стабилдүүлүк араң орноп келе жатат. Эгерде аны буза турган болушса, Канат Исаев жеке керт башы менен жооп берет. Аида Касымалиева үчүн да элдин тынчтыгы керек эмес. Болбосо эмне үчүн парламент жыйынында келип туруп катышпай качып кетти? Мына буга чейин ал биринчи спикер экендигин жарыялаган. Андай кызмат жогорку кеңештин регламентинде жок. Бүгүн болсо спикердик кызмат мага өттү деп жар салды. Деги бул аялдын акыл эси ордундабы деген пикирин билдирген. 6-чы чакырылыштын депутаттары, анын ичинде Касымалиеванын ишмердүүлүгүндө бир канча айрет мыйзам бузуу менен иш алып барганы белгилүү. Азчылык депутаттар аны айтып чыкканы менен эч кандай натыйжа болчу эмес. Ал эми учурда коомчулук өлкөдө стабилдүүлүк араң турукташып жатканда, эл ишенип шайлаган депутаттар калкка кам көргөндүн ордуна чагымчыл маалымат таратып, элден жетпей калган креслосун өйдө койбой турса дешет. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек. Учурдагы коомдук саясий кырдаалга байланыштуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирүү таратып, кооптонууга негиз жок экенин билдирди. Учурда социалдык тармактарда Бишкек шаарында жана республикадагы абалды дестабилдештирүү боюнча ар кандай чакырыктар таратылып жатканы айтылат. Буга байланыштуу УКМК коомчулукту эч кандай чагымчылдыкка алдырбай, өлкөдөгү кырдаалдын курчушуна алып келүүчү ар кандай имиштерге ишенбөөгө чакырат. УКМК өлкөдөгү бардык күч түзүмдөрү менен биргеликте ар кандай, анын ичинде деструктивдүү күчтөрдүн чагымчыл аракеттеринин алдын алуунун үстүндө тийиштүү иштерди жүргүзүп жатат деп айтылат билдирүүдө. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков жана Бишкек шаарынын экс-мэри Албек Ибраимов жазасын өтөп жаткан жерине келген жок. Бул факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталды. Соттолгондор Сапар Исаков жана Албек Ибраимов жазасын өтөп жаткан мекемеге келишкен жок. Бул факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине жазасын өтөөдөн качуу кылмышы боюнча катталды деп айтылат билдирүүдө. Исаков менен Ибраимовго кылмыш жаза кодексинин 97 беренесине ылайык 13 октябрга чейин сыртта жүрүүгө уруксат берилген. Буга чейин жаза аткаруу мамлекеттик кызматы аты аталгандар 13 октябрда саат 13:00 чейин мурда жазасын өтөп жаткан мекемеге келери күтүлгөнүн билдирген. Эгер келбесе, аларга издөө жарыяланары айтылган. 5 октябрда башталган эл менен бийликтин ортосунда чыккан тирештен улам 1000ге жакын адам жарадар болду. Алардын арасында 19 жаштагы жигит каза болсо, колу бутунан көзүнөн ажыраган адамдар ондоп саналат. Айрым жаракат алгандардын өмүрү кылдын учунда турат. 33 жаштагы Руслан Чегирткеев нааразычылык акциясына Ысык-Көл областынан келген. Ал көзүнө ок тийип көрбөй калуу коркунучунда турат. Ушундай эле жакын эле жерден атып атышты да, издеп эле атып атышты. Аны көрүп эле аттык да. Аны өзүм барып, үчүнчүсүндө барып, өзүм кайра өзүм көзгө жапкам да. Көзүмдүн абалы көрбөйт дешти. Меники удаление глаз деп кириптмин, анан көздү тигип азыр операция кылып, ордуна салыптыр да, может ошол карай кичине таза экен да. Көрүп кетеби деген үмүт бар да. Бирок акцияда жараат алгандар саясатчыларды өз көмөчүнө күл тартпай, мамлекеттин бүтүндүгүн ойлоого чакырууда. Бийликтин эми акыйкаттыгы жогунан анан чыгып атабыз да, ушунча жаштар билбиз деле, тупой эмеспиз деле, келесо эмеспиз да. Көрүп атабыз, билип атабыз. Кимиси канчасын урдуп атат, канчасын жеп атат. Мына до сих пор эле мына ушу канча күн болду 5-ден бери. Бир дагы ошо 120 депутаттан бирөөсү да басып келип койгон, ошого таң калдым да, бирөөсү да басып келип койгон жок. Көз микрохирургия бөлүмүнүн башчысынын айтымында жаракат алган балдар ооруканага өтө оор абалда келишкен. Алардын айрымдарынын көрүүсү калыбына келүүсүнө бир топ убакыт талап кылынат. Кээ бирлери таптакыр көрбөй калышы ыктымал болуп турат. Пуля, резиновая пуля тийген эки көздү биз первичная эвисерация кылып көздөрүн алып салганга мажбур болдук, потому что көздөр чачырап кетиптир, там тиккенге эчтеке калбай. Анан калгандарыныкын мы по мере возможности сохранить эткенге аракет кылдык. Тигип анан Кудай буйрса алардын көздөрү жакшы, бирок
тигилгенден кийин көздү вообще эле ачылып жабылганда проникающий эффект дегенде перепад вот это давление көздүн ичи болгондо травматическая катаракта болот. Жарандык активисттер биригип Октябрь элдик революциясынын баатырлары деген аталыштагы коомдук бирикме түзүшкөн. Алар 5 октябрдагы митингде жабыркагандарга моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүүнү максат кылат. Коомдук бирикменин негизинде элден кичине каражат чогултуп, дары-дармек чогултуп, ушу койкаларына чейин алып келип берип атабыз. Жардамдарыбызды берип атабыз колдон келишинче. Эми ошолордун ыйлаганын көрүп, жаракат алганын көрүп, четте тура албай, ушул эле бирикме булардын компенсация маселесин козгоп атабыз. Учурда эл тынчып нааразычылык акциясынан келип чыккан зыяндар эсептелүүдө. Тараптардын кагылышуусунан 1000ге чукул адам жаракат алган. Ал эми 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу өмүрүнөн ажырады. Эркай Мерикова, Калыс Бактыбеков, 7-канал, Бишкек. Өкмөт 3 ай мурда убадалаган компьютердик томографиядан алиге чейин кабар жок. Кубатбек Боронов ар бир облуска бирден томография орнотушаарын айткан болчу. Ал гана эмес, Түштүк региону боюнча ПЦР тесттерди аныктоочу лаборатория бирөө гана. Коронавирус күчөп турган кезде лабораториянын иши аксап, керектүү реактивдер, вирусологдор жетишсиздиги келип чыккан. Тийиштүү кызматтар бул көйгөйлөр жоюлганын айтышууда. Кененирээк кийинки материалда. Дээрлик 3 ай мурда тагыраагы 21 июль күнү мурдагы өкмөт башчы Кубатбек Боронов ар бир облуска компьютердик томография ачуу тапшырмасын берген. Ошол кезде оору күчөп, элдер жекеменчик томографияларда жарым күндөп кезек күтүп, алардын кымбат баасына аргасыз болуп жаткан. Өлкө боюнча бардык облустарда жада калса экинчи борбор кала Ошто мамлекеттик томография жок экени, аны сатып алууга эч ким кызыктар болбогону катуу сынга кабылган. Айтылган сындар кулак сыртынан кеткенби, убадаланган компьютердик томографияларды сатып алуу иши аксады. Алардан алигече кабар жок. Азыр бүгүнкү күндө ал бөлүнгөн помещение даяр, бирок ал жерде дагы кошумча иштерди кылыш керек. Ошол обшивать этиш керек да. Свинец менен обшивка кылыш керек, эшиктерин соответствующий. Биз сметалардын бардыгын бергенбиз. Ал бул эле эгерде каражат карала турган болсо, ал бат эле боло турган нерсе. Канча сом кетет ошондо? Где-то бир 900 канча миң сомдук смета кылганбыз да. Смета кылып даярдап бергенбиз бардыгын. Ал эми облустук ооруканадагылар атайын бөлмөсүн даярдап томографияны күтүп жатышат. Адистердин айтымында тендер аяктагандан кийин да аппаратты өлкөгө алып келип орнотконго чейин 1 ай убакыт керек болот. Азырынча жарыяланган тендер иши созулуп, соңуна чыкпай турат. Кошумчалай кетсек, ушул тендерди кечиктиргени үчүн мурдагы саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримовго сөгүш жарыяланган болчу. Сөзсүз түрдө мамлекет алып берип аткандан кийин анын баасы арзан болот. Жекеменчик клиникаларга караганда. Өкмөт сабак алышы керек болгон дагы бир учур ПЦР тесттер менен камсыздоо. Ошто дал ушул тесттердин реактивдери түгөнүп, анализдер 3 күнгө тоңдурулуп калган. Жалпы Түштүк региону боюнча мындай лаборатория бирөө гана, ал Ош шаарында жайгашкан. Баткен, Жалалабадтан алынган тесттер ушул жака жиберилет. Алыскы райондор тесттин жыйынтыгын 2 күнгө чейин күтүп калууга аргасыз. Буну биз жашырбай айтышыбыз керек, ошентип өзүбүз сактанышыбыз керек. Биз мына жерден өзүбүздүн жарандарыбыз достуктан өтүп атканда ПЦР алып айтабыз. Экспресс тест менен киргизип атабыз. Учурда лабораторияда бир суткада 800-900дөй ПЦР тесттер чыгарылууда. Кошумча аппараттар сатып алынган, мурдагыдай тоңдуруп коюу деген көйгөй жаралбайт дешет. Андан сырткары мурда 3 вирусолог иштеп, адистер жетишпей калышкан. Бул жолу 7 вирусолог адистерди окутуудан өткөрүп даярдашкан. Заманбап бир жабдуу келди. Ал жабдуунун жардамында биз илгери 24төн анализ койсок, азыр 96дан 1 койгондо 96дан коебуз. Ал деген ПЦР изилдөөнүн кубаттуулугун ашырды. Деген менен мында стационарга кайрылган же ооруканага жаткырылган бейтаптарга гана акысыз. Калган COVID-19дун белгилери жок жөнөкөй жарандар ПЦР тест тапшырам десе 1575 сом акы төлөшү керек болот. Ал үчүн атайын пресс-курант иштелип чыккан. Андан кийин бизде канчалык тиги келген анализге карабастан азыр ошо 3 сменада 2 аппарат менен иштегенге аракет кылабыз. Биздин вирусологиялык лаборатория ПЦР ыкмасын колдонуп 6-7 саат ичинде анын натыйжасын чыгарып беришет. Эсиңиздерге сала кетсек, Ош облусунда оору күчөп жаткандыктан 1 ай мурда ачылган Достук чек ара бекети жабылган. Шаар ичинде 60 жаштан жогорку мамлекеттик кызматкерлер аралыктан иштөөгө жөнөтүлгөн. Ошондой эле улуу муундагы адамдар тажы илдетине көп чалдыгып жаткандыктан мечиттерде жума намаздарын токтото туруу облустук штабка сунушталды. Роза Акматжан кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош.
Ош шаарынын Курманжан Датка муниципалдык аймактык башкармалыгында санитардык нормалардын сакталышы боюнча рейдтер өттү. Аталган аймактагы кафе, кичи базарлар, тамактануучу жайлар толугу менен текшерилип, бир канчасына айып пулдар салынды. Рейдте санитардык дарыгерлерден сырткары экотех инспекция жана милиция кызматкерлери катышты. Түшүндүрүү иштери шаардын бардык кичи райондорунда уланууда. Аскар Шакиров көчөсүндө жайгашкан бул тамактануучу жайларда адам агымы көп. Мындагы кафе ресторандардын дээрлик баарына мурда 3000 сомдон 13000 сомго чейин айып салынып, айрымдары 15 күнгө жабылган. Бүгүнкү рейд күтүүсүз болгону менен эскертүү гана берилди. 2 соода дүкөнүнө ак түзүлдү. Обязательно мына неңер перчатка и маска. Обязательно. Антисептик, пожалуйста, ар бир жерде болсун. Тряпкалар нерде? Хлоровый тряпкалар ошондо болсун. Эми биз азыр эскертип кетип атабыз дейшат. Мен ойлойм, эртең бир күнүндө келебиз, ошо порядктар бар жогу эрежелер сакталып калса. Хорошо, бу өзүбүз үчүн, мына эл үчүн. Буга чейин туман ресто бар эле. Чара көрүлдү. 15 күн акттын негизинде 15 күн жабылган. Аскар ачылды. Азыр кече барып текшерген учурда 50 адамга чейин деп уруксат берилген. Эрежелер сакталып, маскалар тагышып, антисептиктерди коюшуп, эрежелер сактап жүрүшөт да. Оштогу мамлекеттик кызматкерлер кан тапшырып донор болушту. Элден элге аттуу кан тапшыруу боюнча акциясы Ош шаарынын мэриясынын кызматкерлери тарабынан уюштурулган. Коронавирус илдетинде эң зарыл болгон плазманын базасын толтуруу болууда. Анткени оору күчөгөн учурда бейтаптын өмүрүн сактап калуу үчүн кан куюу жолун пайдаланып натыйжа алуу болгон. Мындан улам кан борборунун кызматкерлери мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерге график боюнча кан алуу процессин башташкан. Бул демилге аймактарда дагы жайылтылмакчы. Бүгүн акцияга 20 мамлекеттик кызматкер катышып кан беришти. Ошого бул редки кан эсептелген, ошого мени учетке коюп коюшкан, ошондон бери ар 6 айда ошонун бир срогу бар оздор. Ошо 6 айда барып кан тапшырып турам. Анан көп адамдар чалат магачы. Мага чалып, сиз андай бир жардам сурап чалат да, ошо кан керек, балам ооруп калды же атам ооруп калды деп. Анан ошондойлорго мен ойлойм бул жакшы сооп иш деп ойлойм да, ошондо 4 жылдан бери мен постоянно барып ошо донор болуп эсептелинем, постоянно барып тапшырып турам. Быйыл жазында күтүүсүздөн жааган кардын кесепетинен жаңгактар түшүм берген жок. Жыл сайын ушул мезгилде тоо койнунда жашаган элеттиктер жаңгак терип кышка камданышчу. Эми болсо жалгыз үмүт малжандык менен чет өлкөдө мигрант болуп иштеп жаткан уул кыздарында. Анысы аз келгенсип жаңгактын түшүмү болбосо да ижара акысын төлөөгө аргасыз. Теманы кабарчыбыз Бүбүсара Орозалиева улантат. Базаркоргон районунун тургуну Майрам Нуркулова жыл сайын ушул мезгилде токой аралап кыздары менен жаңгак терчү. Арстамап ата токой чарбасынан ижарага алган 200 түптөй жаңгагынан 500 килограммдан 1 тоннага чейин түшүм алчу. Быйыл жаңгактардын бүчүрүн үшүк алып үй бүлө кирешеден куру калды. Быйыл ушул мезгилсиз кар жаап койгонуна байланыштуу ушул жаңгагыбыз болбой калды. Биз эми тоодо жашайбыз, биздин негизги кирешелерибиздин бири жаңгак болчу эле. Жаңгагыбыз быйыл болбой калды эми. Арстанбап ата токой чарбасында жаңгак токойду ижарага алгандардын саны 1400дөн ашат. Бирок алар ижара акысын кандай учур болбосун төлөөгө аргасыз. Анткени келишим түшүмдүүлүккө карап түзүлгөн эмес. Бизде эң белгилүү болгондой Арстанбап ата токой чарбасы жаңгак токой менен дүйнө жүзүнө белгилүү. Бизде азыркы күндө 3200 гектар жаңгак токой бар. Ал жаңгак токою Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылдагы 10 октябрдагы 192 токтом негизинде ижарачыларга жергиликтүү элге ижарага берилген. 1419 ижарачы менен келишим түзүлгөн азыркы күндө. Жаңгактардын түшүм бербей калуусу токойчуларды да бир топ түйшүккө салат. Анткени жыл сайын ижарачылардан урук катары сапаттуу жаңгактарды алып, көчөт даярдалат. Быйыл түшүм болбогондуктан урукта алынбай калды. 2019-20 жылга план тапшырманын негизинде 30 гектар айылга жаңа көчөтүн отургузганбыз. А питомникке 1 гектар 10 соток жерге көчөтканага көчөт уруктарын сепкенбиз. Токой уруктарын. Жаңа жок, эми аракет кылабыз эгишке. Адистер жазында жааган кардан облус аймагындагы бардык жаңгак токойлору жабыркап, түшүм болбой калганын айтышууда. Белгилей кетсек, жаңгак токойлордун эң ириси Базаркоргон районундагы Арстанбап ата токой чарбасы. Анда 3200 гектар жерин жаңгак токою ээлейт. Анан ошол элибиздин жергиликтүү элибиздин күнүмдүк турмуш тиричилиги ошол жаңгак токойлорго байланып калган жери бар.
Эгер Кыргыз республикабыз боюнча 54 токой чарба болсо, ошонун 27 биздин облустта болгон. Кийин токой чарбаларды ирилештирип, азыр мына 21 токой чарба бар. Мына ушул аймакта биздин калкыбыздын 200 миңге чукул калкыбыз жашайт. Жалал Абад облусунда жалпы 21 токой чарба бар. Ал эми жаңгак токойлордун жалпы аянты 38.862 гектар болсо, анын 15.517 гектары 2171 токой пайдалануучуга ижарага берилген. Алардан ушул жылдын биринчи жарым жылдыгына чейин 3.200.000 ижара акы өндүрүлгөн. Кошумчалай кетсек, быйыл жаңгактар түшүм бербей, базарда жаңгак маңызынын 1 килограмм баасы 500 сомдон сатылууда. Бүбүсара Оразалиева, Шерзат Агамбердиев, 7 канал, Жалал Абад. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар мына ушулар болду. Түз эфирде Нурдөлөт Таштанбек уулу болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.